Учурда КТРКны жетектеп жаткан Илим Карыпбековдун мөөнөтү бүтүп барат. Бирок ал экинчи мөөнөткө ат салыша турганын жарыя кылды. Анын мындай чечим кабыл алуусуна кызматында калтыруу боюнча КТРКнын коллективинин байкоочулар кеңешине, жогорку кеңешке жана президентке кайрылуу жолдогону негиз берген. Карыпбеков Фейсбуктагы баракчасына аны түрдүү амалдар менен кызматка кайра келтирбөө аракеттери жүрүп жатканын, шайлоого катыштырбоого кызыктар тараптар бар деген пикирин жазды. Ал ортодо Карыпбековдун жамаатты мажбурлоо жолдору менен аны экинчи мөөнөткө барууну колдогон пикирлерди чогултуп жатканы тууралуу маалыматтар тарады. Илим Карыпбеков 2015-жылы КТРКнын башкы директору болуп шайланган. Бир жылдан кийин ал мөөнөтүн бүтсө коомдук телеканалдын жетекчилигине шайлоого кайра катышпайм деп билдирген. Коомчулукта анын азыркы кылыгы сынга кабылууда. КТРКнын башкы директорлугуна шайлоо 19-мартта болот. Мыйзамга ылайык жетекчи 4 жылга шайланат. Башкы директорлук азырынча Карыпбековдон сырткары Адил Турдукулов да талапкерлигин көргөзүп жатат. Адилет укуктук клиникасы Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо өтүнүчүн жогорку сотко жиберди. Бул тууралуу клиниканын жетекчиси белгилүү саясатчы Айым Чолпон Жакупова билдирди. Өтүнүч жаңы жагдайга кылмыш процессуалдык кодекстин ишке киргенине байланыштуу берилди. Акыркы чечимди жогорку сот кабыл алгандан кийин ошол жакка кайрылдык. Эми алар 1-май райондук сотуна жибериши мүмкүн, дейт Жакупова. Өткөн айда президенттин алдындагы ырайым кылуу маселелер боюнча катчылык Текебаевке ырайым берүү боюнча экс-президент Роза Отунбаева жана парламенттеги 6 фракциянын лидерлеринин кайрылуусун кароодон баш тарткан. Катчылык айыпталуучу өзү ырайым сурамайынча иш каралбай турганын билдирген. Текебаев болсо мындай кадамга барбасын билдирип келет. Бишкектин Келечек конушундагы үйдөн чыккан өрттөн жабыр тарткан Таштанбековдун үй бүлөсүнө өкмөт 100 000 сом бөлүп берди. Бул тууралуу буйрукка премьер-министр Абулгазиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Эске ууланып ооруканада жаткан балдардын абалы менен 12 февралда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова таанышып келген. 11 февраль күнү Бишкектин четиндеги Келечек жаңы конушунда үйлөрдүн биринде өрт чыгып, андан 2, 3 жана 4 жаштагы 3 бала ууланып, оор абалда оорукананын реанимациясына жаткырылышкан. Кырсык учурунда балдардын атасы жумушта, ал эми кош бойлуу энеси поликлиникага кеткен. Өрттү көрүп калган кошунасы балдарды өз автоунаасы менен ооруканага жеткирген. Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасында жандандыруу бөлүмүндө жаткан балдардын абалы жакшыра баштаганы айтылууда. Өрттө болгон мүлкүнөн ажыраган үй бүлөгө социалдык мекемелер, кайрымдуу адамдар тарабынан жардамдар чогултулуп, акчалай каражатта топтолуп жатат.